Бишкек шаарынын алгачкы жаңа конуштарынын бири Көлмө конушу. Кала бийлиги тарабынан аймактын инфраструктуралык абалын жакшыртуу боюнча аракеттер көрүлгөнү менен көйгөйлөр жок эмес. Бишкек шаардык кеңештин депутаты Бактыбек Абдиевдин демилгеси менен вице-мэр Жамалбек Рысалиев баштаган бир катар шаардык кызматтар Көлмө конушунун тургундарын тынчсыздандырган орчундуу маселелер менен жеринде таанышып текшерүү жүрдү. Протокол түзүлүп, тиешелүү кызматтарга тез аранын ичинде иретке алып келүү боюнча тапшырмалар жүктөлдү. Аз бардык службалар кандай, кем каршы бар экен, эмнеси бар экен, кайсы жериндеги жасай турган иштерибиз бар экен, ошонун баарын Бакыт Кемелович менен кошо кыдыралы, көрөлү. Протокольно бүт барын бекители дагы анан ишти баштайлы. Проектке кирген Зеленхоз ответчик бу жерден заказчикти определять этип коюш керек, чтобы потом Жамалбек Самалбекович. Алгачкы текшерүү Махатма Ганди көчөсүндө жайгашкан жартылай салынып бүткөн аялдамадан башталып, жол жээгиндеги унаа жуучу жана оңдоочу жайларда уланды. Бул жердеги негизги көйгөй ишкерлик менен алектенгендердин тазалыкты сактабай таштандыларды дренаждык сууларга таштаганы болду. Жумуш ордунун эметип, мына жакта иштеп атканда өзүңөр тегереңер карап, тазалап турсаңар өзүңөр эле жакшысыздар. Бул дренажный система. Подземный суу бар, ушу менен кетет дренаж. Азыр эми бул суу толот, анан өйдө көтөрүлөт. Планировать этишиңер керек. Кандай бул эмесин полив каягынан кетет, ошонун баарын учитывать этип, Көлмөнүн жителдери менен чоң согласовать этип эскизин. Бул дренаж боюнча азыр эми протоколдук тапшырма беребиз. Мына МТ начальник жүрөт, азыр зам акимдер болуп, бияка чара көрүшөт азыр. Бул эмес, аркыда бүт эле ушундай маселе болот. Ал эми Медин көчөсүндөгү тротуардын жанында мурда казылып, каралбай калып кеткен дренаждын чуңкуру бар. Муну иреттеп калууна келтирбесе жашоочулардын өмүрүнө коркунуч туудурушу мүмкүн. Бактыбек Абдиев жашоочулардын коопсуздугун баса белгилеп, шаар бийлигинен жакын арада калууна келтирүүнү суранды. Ал эми вице-мэр Жамалбек Рысалиев тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды берди. Могул жерден кандай кылса болот бул жердин? Мына азыр дренаж сидирип атабыз демесинчи проект. Отур садача, биякты мына огусту коелу. Дренаж сидирип атпайбызбы? Азыр уже бүтүп согласовать этип атабыз службалар менен. Ошол бүткөндөн кийин суу кеткенде кичине кетиши мүмкүн да. Анан мына жерде толтурганга билбейм мен багы бизден баланстан 2016-жылы. Ооба, сиз жок болчуңуз анда. Бас каякта жүрөт? 2016-жылы өткөн экен. Ама силердин баланска өткөн турбайбы биякта? Bunun içinin barına musur tolup kalıptır bu yaktın barına. Elleri kararısın, gül tövü attır, musur tövü attır üt barına. Bu yakaçı, Mamlena Mangiliç, sistemanı bunu kılıp, hakimiyatka tapşırma verbeylер. Bu вопрос уже, ankenin gazı, oguks bu gazır, bas bu dep, bas yol, aliyel saldı gitti. Bu yakalar teşesi yok dep koydu erten günü. Mamlena Mangiliç, özünüz şunu kontrol kalıp, onu службалар менен, oguks bolovu, бас менен өзүңүз үстөрдүн дайымыңер бар да, могул маселени чечиш керек. Кандай кылып проектке жараша. Анан баягы эле өзүбүз калагандай мындай кылса, тигиндей кылса деген болбойт. Ушул маселени чечип, анткени бул жерден суу кеткен ар жакка кетип атат да, королор карлап кетип атат да. Көлмө конушунда жол маселеси да курч турат. Айрым жерлерге газ жана канализация киргизилгендигине байланыштуу казылып, бирок калыбына келтирилген эмес. Кар эригенде чылак айланып, жашоочуларга ыңгайсыздык жаратууда. Булардын убагында тромбон анан баягы асадка берип, кайра кетип калды да, баягы убагында асфальт сынып барат экен, Мавлян бастырган жер көргөн үчүн мына кетип барат тирешти. Кайра кылыш керек болчу. Көчөдө көбүрөөк маселени сурайлы. Буюрса мынау жолду жасаган, үйлөрдү курган, баксыктарды орноткон баары тең элдер. Өзүбүз жылына 500 сомдон чогултуп кемпир кесектен эркектер жок калды. Баары тең 500 сомдон пенсиясынан алып туруп таш төктүрөбүз. Жууп тазалайбыз, шыпырабыз күнү эртең менен. Ошонун былтырдан бери пандемия аз келгенсип, мынанын баарын казып салып туруп, ошондон бери туугандар эмес, өзүбүз баса албай калдык. Бүгүнкүсү тапталгандан жакшы жерге келип отурасыңар. Болбосо белден момундай тизеге чейин баткак. Эртең бир күн кайра келсеңер, момундай баткакта баса албайбыз. Мына өзүбүз баарынча санап талкылап кетишти.
Эмне вопрос болсо ушул жерден айтсаңыздар, Мен айтып сразу берем. протокольно поручение берели дагы, анан ошонун аркасынан контролдоп туралы. Антпесе калып калат кагаз жүзүндө элечи, биз артынан кошо келип сайгылап, кошо буягынын канча бүттү, кандай болду, бүт баарын карап турбасак эле кала берет да. Рахмат ушинтип келгениңизде. Байкес, мындайда урматтуу бүгүнкү ушул жашоочулар көлмөнүн бул инициативный группа мына өзүңөрдүн көлмөнүн активисттери кайрылып мына бир жума мурун биз атайын выездной комиссия кылалы деп мына өзү вице мэр болуп мына акимияттан менен биз өзүбүз ушул атайын сиздердин көйгөйүңөрдү угалы деп атайын келип атабыз. Муну мына маселени өткөндө эле сиздин жашоочулар мына эжек келип өткөндө айтып кетти, ушу биримдиктин проблемалары мындай бар. Биз атайын мына огукустагы атайын бүгүн чакырдык, анткени канализациянын огукусун подрядчиги чакырган. Мына биякта ошонун башчысы восстановлениясы барбы, жокпу, сразу эле ушул вопросту жаап кетеличи, анан уже калганын дальше кете берели. Болот беке. Бияктыкын подрядчиги кандай восстановлениясы проект боюнча бар беле? 2,4 километр канализация салдык. 3 көчөнү чыгарып, бул көчө менен өтүп аркага уланды. Ошол былтыр күздө, кеч болсо дагы шагыл төктүргөнбүз. Калысыраак бололу, шагыл төктүрүп тегиздеткенбиз. Ошол жердин активисттери дагы барган. Эми темне менен мына ал жерди көрүп атам мен, мына ал жерди. Азыр мен уже звонок этип айттым. Абеттен кийинки подрядчикти чакырат, могул жерге дагы шагыл төккүлө деп айтам. Көлмө конушуна план боюнча айрым көчөлөр узартылышы керек. Алардын бири Жаштык көчөсү. Жаштыктын 100 метрдей жери учурда иретке келбей чөп басып турат. Бул забор жок болчу, бул жийин коелу. Бүгүнкү маселе эмне үчүн чогулган, ушу чечели деп чогулуп атабыз. Бул көйгөй канча жылдан бери айтылып келген, көйгөйлөрдүн баары көтөрүлүп келген. Анан бүгүнкү күндө мына уже жазда келип калды. Булар основной жана бас деп коет, Бишкек асфальт сервис. Жол жазган организация. Март айынан баштап Кудай буйрса бюджет бекилип калса, анан жолдорду ушулар жазап иштеп башат. Баягы үмүттөнөбүз, эми ошон үчүн бүгүн биз шаардын мына вице мэри Жамалбек Самарбекович атайын чакырдык. Бишкек Первомайский район мына акими да келип отурат. Ушул аймактын МТУнун начальниги келип турат. Баардык службанын шаардык ушул хозяйствующий субъектилерин баарын алып келип атайын бүгүнкү күндө ошол маселени чечели деп алып келип атабыз. Ал эми айрым көчөлөргө кезинде газ жана канализация толук жетпей калган. Маселен, Кулуев көчөсүнүн 900 метрине канализация кирген эмес. Ал эми саналуу үйлөрдө көгүлтүр от жок. Бүгүнкү иш-чарада кала бийлигине жергиликтүүлөр тарабынан дал ушул маселе дагы кабыргасынан коюлду. Могу жердин газын жылдырыш керек, 2 метр заборго, жолду кеңейтиш керек. Тиги башында газ 100 метр жетпей калган. Ошон үчүн элдер чогулуп сиздер менен жолугушайын болот. Ушу газ маселени чечип берсеңиздер. Бир. Экинчиси, канализация курганбыз элдин акчасына. 1 миллион 400 миң болуш керек. Бул иштебей калды азыр. Бая көмгөндө труба сынып кеткенби, бир жеринен затоп болушу менен иштебей калган. Самарбекович, сиз өзүңүз да бир кайрылып, мэриянын атынан да бир кайрылып, ушул Кулиеванын көчөсү, ушул райондун аз эле болгон, аз эле калып калыптыр. Ошону да бир жол карап, анан бул жерден жолдун расширенияга жылдырып койсок жакшы болмок. Протоколго жазып. Протоколду сразу жазылды. Көлмөлүктөрдү тынчсыздандырган негизги көйгөйлөрдүн бири жер астындагы суулар. Суу көтөрүлбөш үчүн дренаждар казылышы керек. Бирок бул тарамакка олуттуу көңүл бурулбай бир канча көчөлөрдөгү үйлөрдүн жер төлөөлөрүнөн суулар чыга баштады. Азыр суу көтөрүлүп атат мына. Бояк жактан суу көтөрүлүп, Дренажды салыш керек болот. дренаж боюнча. Суу көтөрүлүп, азыр элдер ыйлап атат. Подвалдан суу чыгып атат. Боуларды мына, боул үйлөрдөн момундан өйдө карай бүтүлө башты. Бу энди бир 80 үй да. 80 үй. Ушу дренаж касылып калса жакшы болот атат. Аты мен жакка касылып калып дагы суу ошол жакка кетип, мен жак көп көтөрүлбөй атат да. Биякта могу арыкка кетет. Аркы. Анан арыкка суу келгенде бүттү, бияк өйдө көтөрүлүп, подвалдан суу чыгып атат. Бишкектин биринчи жаңа конушу болгон көлмөнүн чечилбеген көйгөй арбын. Бирок бүгүнкү Бактыбек Абдиев демилгелеген текшерүүдөн кийин олуттуу жыйынтык чыгаарына ишеним күч.